Китепке болгон кызыгуусун арттыруу максатта уюштуруп жатышат. Жусуп Абдрахманов чыган мамлекеттик ишмер мына ушундай аталыштагы китептин негизинде студенттер арасында билим сынагы уюштурулду. Иш-чара Ошмун илимий китепканасынын демилгеси менен өткөрүлүп, катышуучулар Абдрахмановдун өмүр жолу, өлкөнү түптөөдөгү орду жана мамлекет үчүн жасаган эмиктери боюнча тесттик суроолорго жооп беришти. Сынак 60 суроодон туруп, ар бир катышуучуга 1 саат убакыт берилди. Жыйынтыгында биринчи орунду Ыктыяндык Абдимомунов жеңип 15 000 сом берилди. Экинчи орунга 10 000 сом, ал эми үчүнчү орунга уюлдук телефон коюлган. Иш-чаранын негизги максаты жаштарды мекенчиликке үндөө, улуттук тарыхты терең билүүгө өбөлкө түзүү жана китеп окуу маданиятын колдоо болуп саналат. Сынакка ректор Кудайберди Кожомбеков жана шаардагы жеке ишкерлер демөөрчү болушту. Бүгүнкү иш-чара негизинен Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын студ клубу жана негизинен эле ушул китепкананын демилгеси менен уюшуп атат. Бул студенттерди китепканага тартуу, ошо китеп окууга үндөө болсо бирден бир максаттарынын бири. Ал эми негизги түпкүрүндөгү максат бул негизинен ушу биздин келечек жаштарыбыз мекенчил болсо, ушул биздин аталарыбыздай, Жусуп Абдрахманов аталарыбыздай мекендесе, анан алардын жасаган эмгектерин бир аз да болсо мындай баалап бүгүнкү эгемендүүлүктүн баркына жетсе деген ниет менен, максат менен ушул атайын студенттердин арасында илимий китепкана ушул иш-чараны уюштуруп отурат.